Мен аябай кубанып атам. Биз ойлогонбуз, сериал десек, эртеден кечке бир келсе 20-30 адам келет болуш керек депчи. Бирок биз эртең менен баштаганбыз. Бир кирген 3 адам болсо, демек Кыргызда киного кызыккан, искусствого кызыккан балдарыбыз, кыздарыбыз аябай көп экен. Сиздерди билбейм, бул эжекелер билет болуш керек. 90-жылдары бизде сериалдар башталган. Биринчи Рабыня Изаура деген сериал башталган. Бразилиянын фильми. Изаураны бүт баары жакшы көрүп калганбыз. Ал ыйласа ыйлап, ал каткырса каткырып, ошонун жашоосу менен жашап, ошонун тагдырына танапташ болуп эле бардыгыбыз эртедер кечтер сүйлөгөн Изаура болгон. Биздин депутаттар парламентте сүйлөй баштаган Рабыня Изаура деп. Андан мурда бизде болгон бир сериал бар эле узагыраак. Бул жаздын 17 көз илмеми деген. Штирлиц жөнүндө. Изаураны көргөндөн кийин Штирлиц көзүмө кыска метраж фильм көрүнүп калды. Ал болгону бир 10 серияга жетпейт да, Изаурасы бүтпөй эле койгон. Уш менен бүттү го десек, Мексиканын Богатые тоже плачут деген сериал башталган. Жеңелер, эжелер күйөөсү менен урушуп атса, ошол сериал баштаганда токтойт эле. Уйлар салбай калган ошол мезгилде, торпоктор каралбай калган, үйлөр шыпырылбай калган. Мен эсимде бар, ошол кино аягына чыгып атканда эжекелер балдарды ээрчитип алып мектептен кеткен. Чайханага барып кино көрүп келерсиз. Элестетип көргүлө. Анан Просто Мария деген башталды. Вероника Кастро ойногон беле? Вероника Кастро мурда ойногон. Просто Марияны көрүп отуруп, биздин да төбө чачыбыз тик турган. Анткени ошондо мен биринчи жолу байкагам. Биздин маданиятыбызга, биздин менталитетибизге төп келбеген жактары. Эми кечирип коюңуздар, бул сөздү уят жок. Кыз менен жигит эми эле тааныштырып атат, коштошкондо экөө бири-биринин бетинен өп коштошкон да. Биз таң калганбыз, ушундай да болобу деп. Айылда билесиздер, бул канчалык адеп маселеси чоң. Ошол нерсе биздин жашоого келди. Азыр Кыргызстанда бул кадырес эле нерсе. Аяштар, классташтар, достор, анан жаңы тааныштар тиги бул. Ага чейин бизде бир ыр бар эле. Арчада жүзүң мөлтеткен апаңдан башка өппөгөн. Ала жаз сайган чырпыктай анда сен 15 жашта элең деп. Алдылар актуалдуулугун жоготуп койду азыр. Көрсө бул сериал деген идеология экен. Ошол элдин өзгөчөлүктөрүн, маданиятын, менталитетин, баалуулуктарды өзүңө сиңирип берет экенсиң. Көз менен көрөт экенсиң, ал бар жүрөгүңө орнойт экен, жүрөгүңдөн, денеңден амал болуп кайра чыгат экен. Анан орустар дагы буну көрө берип, акыры түшүндү окшойт, Путин келгенде ушундай тапшырма берген дейт. Аз карасаңар, кайсы каналды караба, орустардын киносериалдары, драмасы бар, трагедиясы бар, криминал жөнүндө бар. Айтор алар тартып атат. Бирок мурда булар да ошо Бразилия менен Аргентинанын сериалдарын көрө берип, кулкунуз өзгөрө баштаганда, алар жетекчилик ушундай бир буйрук берген экен да. Каражатты бөлөбүз, өзүбүздүн сериалдар болсун деп. Эми азыр карагыла, алар сериалдар абдан көп, керек болсо биздин телеканалдарды бүтө эле болгон. Ошентип биз өзүбүздү өзү сактап калбасак болбойт. Биз канчалык бирөөнү туурабайлы, мейли англисче сүйлө, Шекспирдин өмүр баянын өзүнөн да жакшыраак бил, ошол эле Битлздин тагдырын, тарыхын аябай жакшы өздөштүр. Бирок сен эч качан англиялык боло албайсың, англичани боло албайсың. Сен эмне менен кызыксың? Кыргыз болгоның үчүн, кыргыздын салтын, наркын билгендигиң үчүн. Ошон үчүн азыр менин кыздарым деле сүйлөгөндө казакча сүйлөп калат. Көрсө Балапан деген казактардын телеканалын көрөт экен. Чоң кызымдын тили түркчө чыккан. Анткени ал Чожик канал деп коет. Түрктөрдүн каналы бар. Ошолдо мультфильмдерди көрүп отуруп тили түркчө чыккан. Кичинекей кызым болсо It's mine деп сүйлөп калды. Көрсө ал англисче мультфильмдерди көрөт экен соткада. Эмне үчүн бул сериал жөн эле бул кино эмес, жөн эле окуя кубалаш эмес, бул өзүбүздүн элди өзү сактап калалы. Сактап калганда бул денин сактап калган башка, өңүн сактап калган башка, бирок рухун, жан дүйнөсүн сактаган тактыр башка экен. Ал үчүн күрөш керек экен. Байкасаң, бирөө сенин жүрөгүңө кирип алгандан кийин экинчи адамга кириш кыйын. Анткени ал кириш үчүн тигини кайра чыгарыш керек, анан кириш керек. Ошон үчүн аракет кылалы, биринчи болуп кирели. Силердин миссияңар аябай чоң. Ушул сериал менен кыргыздын наркын көрсөтөлү, салтын көрсөтөлү, өзгөчөлүгүн көрсөтөлү. Азыр бизге каражат жок, бир тыйын мамлекет бербейт, бирок ошого карабастан биз бул ишти баштадык. Спонсорлорду издеп атабыз. Ушул сериал ушундай бир сериал болсун. Бүткүл дүйнөгө таркан сериал болсун. Биздин кыздар Күжүмпөнү көрүп алып канча таасирленсе, ушул кинодо Айбек болобу, Нурбек болобу, Гүлнура болобу, Элнура болобу, иши кылып бүт дүйнө көрүп ошолордон таасирленсин. Элестетип көр, америкалыктар биздин Айбекти көрүп, I'm Айбек деп жүргөн. Же түрктөр Ben Айбегим деп турабы? Ушундай бир аракет кылалы, бүткүл дүйнөнү ала турган сериал болсун да, ошол ишти баштаганда турабыз. Бир башта болгондон кийин ар жагы жеңил кетет. Апамдын бир сөзү бар.
балам үйдү коркпой ала бер. Эгерде үй салып атсаң деп, асмандагы учуп бараткан куштагы бир тал канатын таштап өтөт экен, ушуга жардам болсун деп. Баштамай сайын жардам келбейт, ишенип койгула. Качан акча болгондо, качан сценарий болгондо, качан жакшы актерлордун составы белгиленгенден кийин, андан кийин гана биз сериал тартабыз деген туура эмес. Балким араңарда дүйнөдөгү эң таланттуу актерлор тургандыр, каяктан билебиз. Биз ставка коюп алабыз да, эң жакшы бул киши, ал киши тарыхта бул болгон, тигил болгон, Татуу Турсунбаева болгон, Сүймөнкул Чокморов болгон, ооба болгон. Аларды ким тапкан? Режиссерлор издеп тапкан. Азыр бул кастинг деген ошондой, арабызда көптөгөн балким Сүймөнкул Чокморовдор жүрөт, Татуу Турсунбаевалар жүрөт, Жамал Сейдакматовалар жүрөт, Гүлсара Ажибековалар жүрөт, Советбек Жумадуловдор жүрөт. Ошолорду издеп атабыз, кеп мына ошондой болуп атат. Ошон үчүн бүгүн маданият министрлиги көрдүңүздөр, силерге айнча түзүп бердик. Келиңиздер, катышыңыздар. Мен бир дарылашкан жокмун, анткени мен кинонун чебери эмесмин. Бул жерде режиссер боло турган Мунарбек өзү турат, анын жардамчылары турат. Карагыла, Доорон, Адилет кайда? Адилет. Мына Адилет турат, бул Кытайда окуп келген жигит. Мунарбек турат. Анан продюсер болгон Алтынбек Жантаев турат. Көрөсүңөр, бул жигиттин кинолору мен айттым эле, Кудай буйрса сен алсаң Оскар ала турган сенсиң депчи. Ушунчалык уялчак өзүн көрсөтпөй жүрө берет, бирок сага чоң аванс, ишеничин аванс. Ошого өтө бир сонун сериал болсун. Билесиңби, мында эптеп септеп баштай берели, сонун сценарий даяр турат, каражатты берем дегендер бар. Бир баштагандан көрөсүңөр анан кийин. Мен спонсор болот элем, мени жазып койгулачы, кийинкисинин акчасын мен төлөп берейин дегендер чекеден чыгат. Жакшы бир сериясын бүтүрүп алсакчы. Ошого келгениңерге чоң рахмат, убакыт бергениңерге чоң рахмат. Биз дүйнөнү алалы. Эмне үчүн дүйнө бизге бериш керек? Сураганыбыз грант, гуманитардык жардам, кимде сураныштын эшигин ачып койсо, Алла Таала бияктан кедейчиликтин эшигин ачып койгон. Анан биз кинолорду да бирден сурайбыз. Аларды сатып алабыз, контенттерди. Билесиңер да. Мейли ал Кореяныкы болсун, Түркияныкы болсун. Азыр эми Осмон деп адамдардын баары уруп атат. Мурдараак болсо Эртугрул деп уруп калган. Андан мурда Кемаль деп уруп калган. Алардын салтын, наркын, өзгөчөлүктөрүн өзгө сиңирип атабыз. Байкасаңар, кабыгыбыз кыргыз болуп атат, жан дүйнөбүз ошолорго окшошуп баратат. Чачын боёгон, кашын боёгон, кызга окшогон балдар каяктан чыкты? Ошо күжүмпөлөрдү көрүп чыкты да. Биздин жигиттер жигиттей эле көрүнгүлө сериалда, кыздарыбыз кыздай эле көрүнгүлө. Орозбек Кутманалиев деген биздин бир чоң актёрубуз болгон. Биз билесиздер да. Кайсы кинода аткарган? Ак кемеде. Кимдин ролун? Ошо Орозкул. Окуясын билесиңер эмне болгон? Мына Россия кинотеатрында Ак кеменин бет ачары болгон экен. Ошо бет ачары болгондо эми актерлер өздөрү көрмөк беле. Башталат, эл кол чабат, презентациясы болот, бирден чыгып тааныштырылат. Сабира Күмүшалиева да чыккан, жана Нургазы деген бала да чыккан. Рыскулов да катышкан, Дилором Камбарова да катышса керек эле, Айтурган эжебиз катышкан Темировалар. Элдин алдына бир чыгат, кол чабылат, сүйлөйт, анан кирип кетет. Булар кызык эмес да. Үстү ресторан экен, ошол жака чыгып алып заказ кылып отурган экен да, тамакты ичип. Бир убакта кино бүтүп калыптыр. Ресторанга чыкса, Орозбек Кутманалиев отурат дейт. Бир көрөрман келип, алдындагы лагмандын башына уюп койгон экен. Сен акмак экенсиң депчи. Көрдүңбү, алардын чеберчилигин кара. Болбосо ал ак көңүл, дардаңдаган киши болгон. Орозкул жаман кишинин образын канчалык берген. Ошон үчүн бир гана актер бардык кесиптин ээси. Бир сериалда ал милиция, бир сериалда ал кылмышкер. Бир сериалда артист, бир сериалда ал бизнесмен. Дагы бир сериалда спортсмен, дагы бир сериалда алкаш. Дагы бир сериалда министр, дагы бир сериалда чабан. Ошон үчүн бардык кесипти бириктирген бул биздин маданият тармагы. Маданият бир эле маданият министрлиги өнүктүрө албайт, болгону бул жерде 46 адам иштейт. Маданият бүт эл иштейт, көтөрөт. Силер көтөрөсүңөр, биз көтөрөбүз. Бирок актер болгондон кийин силерди суранам, эл көргөндөн кийин ичпегиле, чекпегиле, көчөдө какырбагыла, түкүрбөгүлө. Анткени адам силерди көрүп өрнөк кылат. Мен Михаил Боярский деген актер бар го, Д'Артаньян деген көргөсүңөр, азыр эми көрбөйсүңөр. Биз убакта Д'Артаньян деп пара ду имсе дегдердап жүрөт элек. Шпагалар. Ошону аябай күмөр тутуп калганмын. Дагы бир кинода алкаштар аткарды, өтө капа болуп калдым, жаман көрүп калдым. Өткөндө Курманжан Даткан эздер аткарды бир эжекебиз. Кийин барсам башка ролду аткарып атат. Курманжан Даткадан кийин ушуну аткарбай эле койсо болмок экен деген бир ой кетти да мага. Ошон үчүн силерден сураныч, кийин звезда болуп кетсеңер, өтө мындай үлгүлүү болгула. Анткени маданияттын кызматкерлери эмеспиз биз, маданияттын өкүлдөрүбүз. Маданияттын өкүлү бул 24 саат бою болуш керек. Сахнада адептүү, сахнадан чыккандан кийин какырып, түкүрүп, сөгүнгөн бул жакшы нерсе эмес. Ошого мойнуңардагы миссия аябай чоң. Кыргызстанды көтөрө турган ишенип койгон маданияттын адамдары. Эгер маданият болбосо, өзүң жеткен ийгиликти өзүң жок кыла бересиң. Мисалы биз бала кезде эсимде бар да, жана чозма деп коет эле. Билесиңерби? Прокат. Ошону жасап алып, жөн эле турган көчөнү жарык кылган прожекторлорду атып сындырат элек да. Анда эмне күнөө? Ким сындырып алат деп, ким сындырса кол чаап, баатыр көрүп, мерген көрүпчү. Ага канча акча кетти? Мамлекеттин канча акчасы кеткен?
Эми кайра жаңырта баштады. Көрдүңбү, маданиятты көтөрбөсөк, өзүбүздүн жеткен түрдө жок кыла беребиз. Ошого мен силерден суранам, маданият деген эң улуу. Бул адеп, бул жакшы жүрүм-турум, бул бирөөгө болгон жакшылык, бул көңүл көтөрүү, бул деген муктаждыкты чечүү, бул руханий байлык, бул руханий потенциал, руханий көрөнгө. Ошого силерге чоң рахмат, Кудайым колдосун, коргосун. Ушул сериал Кыргызстан тарыхындагы эң популяр сериал болсун, дүйнөгө таркаган сериал болсун. Анан улуу бир режиссерлордун, чыгармачылык топтун башаты болсун, даңгыр жолдогу салган чийири болсун. Чоң рахмат силерге. Режиссер болса сурайлы? Мага уруксатпы?